Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Бүткүл алам жаратуучу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттуулар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Назарыңыздарда адамзат көрсөтүүсү сиздер менен Талгатбек Эркинбек уулу. Бүгүн биз сиздер менен бала тарбиясындагы коомчулук тарбия тууралуу кеп кылабыз. Анын ичинде бүгүн сиздер менен акылар тууралуу, башкача айтканда ата-эненин, достун, туугандын, кошунанын жана башканын акылары тууралуу кеп кылабыз. Урматтуу мусулман муртуган, биз бул дүйнөгө сыноо үчүн жаратылганбыз. Мына ушул дүйнөдө бизге эмне пайда, эмне зыян экендигин Аллах Таала ислам менен, иман менен, Куран менен жана өз пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберүү менен бизге көрсөтүп берди. Бизге дүйнөдө эмне пайда, эмне зыян экендигин. Урматтуу мусулман муртуган, ата-эне акысы. Аллах Таала бизди бул дүйнөгө сыноо үчүн жараткан. Жана бул дүйнөдө бизге эмне пайда, эмне зыян экендигин ислам менен, иман менен, Куран менен жана өз пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды жиберүү менен бизге дүйнөдө эмне пайда, эмне зыян экендигин Аллах Таала бизге көрсөтүп кетти. Бүгүн биз сиздер менен ата-эне акысы тууралуу кеп кылабыз азыр. Биз бул дүйнөгө Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жашайбыз. Башкача биздин максатыбыз дүйнөдө Аллахтын ыраазычылыгын табуу. Андан кийин эле ата-эненин ыраазычылыгын табуу. Анткени ата-эне ыраазы, Аллах ыраазы. Бизге бул дүйнөдө Аллах Тааланы таанып, ага кулчулук кылып, ибадат кылуу кандай зарыл болгон болсо, ата-энени урматтап сыйлоо ошончолук зарыл. Анткени ата-эне биздин бул дүйнөгө келүүбүзгө себепкер. Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат: "Астагфирулла, ва қада раббука алла та'буду илля iyяh ва бил валидайни ихсана." Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге ибадат кылбоого буйруду. Тек гана өзүнө гана ибадат кылып, кулчулук кылууну буйруду. Андан кийин эле ата-энени урматтап сыйлоону Аллах Таала буйруду. Аят мулланысына: "Имма яблуганна индакал кибару ахадухума ау килахума фала тақул лахума уффин ва ла танхархума ва кул лахума каулан карима." Аллах Таала аятта айтат: ата-эненин экөөсү же экөөнүн бирөөсү карылык убакта жеткен болсо, анда ата-энеңе уф деген сөздү айтпагын. Зекибегин, ага жакшы сөзүңдү айткын, мээримдүүлүк канатыңды жайгын. Жана аларга: "О Роббим, менин кичинемде кандай мага ата-эне мээримдүүлүк кылган болсо, мына ошондой менин ата-энем дагы мээримдүүлүк кылгын" деп Аллах Таала Куран-ы Каримде айтып атат. Демек, Аллах Таала өзүнө ибадат кылууну буйругандан кийин эле ата-энени урматтап сыйлоону Аллах Таала бизге жогорку аятта буйруп атат. Жана бизге ата-энеге кандай мамиле кылыш керектигин үйрөтүп, ага жакшы сөзүңдү айткын, уф деп айтпагын, зекибегин, мээримдүүлүк канатыңды жайгын. Жана ата-энем менин кичинемде кандай мээримдүүлүк кылган болсо, мына ошондой мээримдүүлүк кылгын эй Роббим деп дуа кылгын ата-энеңе деп Аллах Таала өзү жогорку аятта бизге көрсөтүп берип атат. Урматтуу мусулман муртуган, ата-эне жаш кезде аны сыйлоо, урматтоо жеңил болот. Анткени анын талабы аз, өзүн өзү эптейт. Качан карыган кезде, алдан күчтөн тайган кезде, күн алыс ооруп калган кезде, же болбосо мүнөзү өзгөрүп, жаш баланыкындай болуп калган кезде, мына ушундай учурда ата-энени урматтап сыйлоо, мына ушул чыныгы жакшылык болот. Анткени жаш кезде анын талабы аз болот. Качан ата-эне карыган кезде, ушундай кыйынчылык учурда ата-энени урматтап сыйлоо бул эң чоң жакшылык. Жана Аллах Таала мына ушундай карыган ата-энени караган инсандарга Аллах Таала жашоосуна Кудай Таала берекесин берет. Урматтуу мусулман муртуган, атага караганда эне бала үчүн мээримдүү. Эгерде перзентине бир кыйынчылык жеткен болсо, перзенти ата-энесин наразы кылган болсо да бир кыйынчылык жетсе, анда дароо бардыгын унутуп, эне кечиримдүү болот, кечирет. Анткени атага караганда мээримдүү. Шариятыбызда ушундай окуя айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда Алкама аттуу бир жаш жигит болот. Ал ушунчалык намаз окуган, берешен, ушундай адам болот. Бирок ушул Алкама аттуу ооруп, өлүм төшөгүнө жатып калат. Бирок тилине келме келбей калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар бергенде пайгамбарыбыз айтат: "Мунун ата-энеси тирүү экен" дейт. Барса, энеси тирүү болот. Энесин чакыртып, баласы тууралуу сурайт. "Балаңыз кандай адам эле?" десе, энеси айтат: "Балам абдан ибадаткөй, берешен, ушундай адам" десе, "Анда сиз менен мамилеси кандай?" дейт. Энеси айтат: "Мени менен мамиле бир аз начар. Үйлөнгөндөн кийин мени карабастан аялын карап кетти. Ошол үчүн мен бир аз наразы болуп калдым" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бул Алкаманын келме айта албагандыгы мына ушул ата-энесинин, энесин наразы кылгандыгы экен.
Ушул энеси нааразы кылгандык аны келме айтуудан тосуптур. Билал, отун жыйна, бул алкаманы өртөп салайлы дейт. Мээримдүү эне чыдай албастан, Алланын элчиси, мен көз алдымда менин баламды өртөп саласызбы? Мен буга чыдай албайм дейт. Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, анда сиз перзентиңизди кечириңиз дейт. Мээримдүү эне айтат, Алланын элчиси, сиз күбө болуңуз. Ушул жерде адамдардын баардыгы күбө болсун, мен баламды кечирдим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Билал, барып карачы. Бул эне балким уялгандыктан айттыбы, кечирдиби десе, Билал барып караса, алкама ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп келимени айтып дүйнөдөн узаган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алкаманы жуунтуп, кепиндеп жаназа намазын окуп атканда айтат: "Я маашар мухажирин вал ансар, мухажир, ансарлар, ман фаддала заужатуху ала уммихи фаланатуллахи алейх." Кимде-ким өзүнүн аялын энесинен жогору койгон болсо, Аллах Тааланын ага каргышы болсун. Анын тоосу да кабыл болбойт, анын кылган кайыр садакасы да кабыл болбойт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алкаманын жаназасын айтып өттү. Урматтуу мусулман миртуган, демек биз ата-эненин акысын берип, аны урматтап, сыйлап, жас кез болобу, карыган кезде болобу, аны урматтап сыйласак, иншалла Аллах Таала биздин жашообузга, өмүрүбүзгө берекесин берет. Кийинки коомчулук тарбияда акылардан туугандардын акысы. Бир сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтты: Аллахтын элчиси, мага ушундай бир амал үйрөтүңүз. Мен ошол амалды кылсам, ошол ишти кылсам, бейишке жакындайын, тозоктон алыстайын. Мени бейишке жакындатып, тозоктон алыстата турган бир амал үйрөтүңүз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: сен Аллах Таалага ибадат кылгын, ага эч бир нерсени шерик кошпогун, намаз оку, зекетиң бер, жана туугандар менен карым-катнашты, мамилени жакшырткын деди. Демек, биздин бейишке жакындатып, тозоктон алыстата турган амалыбыз, ошолордун бири, жакшы амалдын бири бул туугандар менен карым-катнашты жакшыртуу, жакшы мамиледе болуу. Анас ибн Малик радhiyallahu anhu айтат: туугандар менен карым-катнашты жакшыртуу, жакшы мамиле кылуу бул адамдын өмүрүнө береке берет, жана ырыскысына дагы Аллах Таала береке берет дейт. Өмүрүнө дагы береке, ырыскына да береке бере турган себеп бул туугандар менен карым-катнаш кылуу. Аллах Таала туугандар менен карым-катнашты жараткандан кийин айтты: "Анар Рахман, антар Рахим." Мен Аллахмын, сен туугандар менен болгон карым-катнашсың. Ким сен менен мамилени үзгөн болсо, мен ал менен мамилени үзөм. Ким сен менен мамилени жакшырткан болсо, мен дагы ошол менен мамилени жакшыртам деди. Демек, урматтуу мусулман миртуган, Аллах Таала бизди коомчулук кылып жараткандан кийин, анда биз тууган менен карым-катнашты жакшыртуубуз ар бирибиздин милдетибиз. Кыргыз элибизде жакшы кеп бар: ага тууган кимде жок, катташпаса жат болот дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман миртуган, биз туугандар менен карым-катнашты жакшыртышыбыз керек. Аллах Таала дагы ким тууган менен жакшы мамиледе болгон болсо, мен да ал менен жакшы мамиледе болом. Мамилени жакшыртам, ким мамилени үзгөн болсо, мен дагы ал менен мамилемди үзөм деп Аллах Таала айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Валлади нафси биядих", менин жаным колунда болгон затка ант болсун, Аллах Таала ант болсун. Момун адамдын ыйманы толук болбойт, кошунасы андан аманда болбосо деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Урматтуу мусулман миртуган, кошунанын акысы бар. Ушундай кошуналар бар, анын 3 акысы болот. Кээ бир кошуналар бар, анын 2 акысы болот. Кээ бир кошуналардын 1 акысы болот. 3 акысы болгон кошуна бул мусулман, кошуна жана тууган. 2 акысы бар, бул мусулман жана кошуна. 1 акысы бар, бул тек гана кошуна. Ал башка улуттан болсун, кафир болсун, динден алыс болсун, бирок анын кошуна деген акысы бар. Ошондуктан биз кошуналарга абдан жакшы мамиледе болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил алейхиссалам келип, тууганда кошуна менен жакшы мамиледе болгун, ага жакшы мамиле кылгын, карым-катнаш жакшырткын деп ушунчалык кошунага болгон осуятты, насаат айта бергендиктен, катуу айткандыктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: мен кошунадан мурас алат окшойт деп ойлоп калдым дейт. Ошондуктан кыргыз элибизде жакшы кеп бар: алыскы туугандан жакынкы кошуна артык дейт. Ошондуктан биз перзенттерибизге кошуна менен жакшы мамиледе болуу, анын акысы бар деп бардыгын үйрөтүүбүз ар бирибиздин милдетибиз. Кийинки коомчулук тарбияда акылардан мугалимдин акысы. Урматтуу мусулман миртуган, мугалимди урматтап сыйлоо бул маданияттуулуктун белгиси.
аны урматтап сыйлабоо маданиятсыздыктын белгиси. Урматтуу мусулман мыртыган, мугалимди урматтап сыйлоо канчалык жогорулаган сайын таалимдин кубаты ошончолук жогорулайт. Урматтуу мусулман мыртыган, мугалимди урматтап сыйлоо керек. Анткени мугалим келечек муунду тарбиялайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Менин үммөтүмдөн эмес, кимде ким чоңдорду урматтап сыйлабаса, кичинелерди ызаттабаса жана мугалимдердин акысын бербей турган болсо, мына ушундай адамдар менин үммөтүмдөн эмес" деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Урматтуу мусулман мыртыган, 3 түрдүү адамды урматтап сыйлай албайт. Бир гана эки жүздүү мунафык адам дейт. Ал кайсы адамдар десе, ислам динде сакалы агарган адам. Биринчиси, экинчиси илим билим ээси, үчүнчүсү адилеттүү башчыны дейт. Мына ушул 3 адамдын кадырын билбейт, урматтап сыйлабайт, тек гана эки жүздүү мунафык адам дейт. Калган бардык адамдар мына ушул адамдарды урматтап сыйлайт экен. Демек, биз президенттерибизге урматтуу мусулман мыртыган, мугалимди урматтап сыйлагын. Ал сенин келечек муунга тарбиялайт, сенин рухуңду тарбиялайт деп ага урмат сыйлан көрсөтсөң, ошончолук сага Кудай Таала илимиңе, кесибиңе береке берет деп президенттерибизге мугалимге болгон урмат сыйды үйрөтүшүбүз ар бирибиздин милдетибиз. Урматтуу мусулман мыртыган, кийинки акылардан бул достун акысы. Бизде ушундай кеп бар: сен досуң ким экенин мага айтып бер, мен сенин ким экениңди айтып берем дейт. Президент тарбиянын 60%-ын көчөдөн ала турган болсо, мына ушул 60%-ын достон алат экен. Тарбиянын көпчүлүгүн достон алат. Ошондуктан президенттерибизди ким менен дос болуп атат, мына ушул нерсеге бардыгыбыз катуу көңүл бурушубуз керек. Урматтуу мусулман мыртыган, биз президенттерибизге досту да биз тандап беребизби деген суроо болот. Сиз президентиңизди анча-мынча президентиңизди жаныңызга алып жүрүңүз. Сиздин да досторуңуз бар. Ал дагы баласын жакшы тарбиялайм деп, ислам менен тарбиялайм дейт. Сиз дагы балаңызды жакшы тарбиялайм дейт. Демек, сиз дагы жаныңызга алып жүрсөңүз, досуңуз да баласын жанына алып жүрсө, анын досу менен досуңуздун баласы менен сиздин балаңыз дос болот. Демек, биз урматтуу мусулман мыртыган, дос тандоого дагы президенттерибизге көмөктөшүбүз керек. Ага ким менен жүрөт, кандай адам менен дос болуп атат, мына ушуга дагы биз көмөктөшүбүз зарыл болот. Урматтуу мусулман мыртыган, жакшы дос менен жаман достун мисалы атыр саткан менен бир темир уста экөөнүн мисалындай. Эгерде башкача айтканда, сиз атыр саткан бирөөгө бара турган болсоңуз, тыйыңыз болсо барып атырдан сатып аласыз. Болбосо атырдын жагымдуу жыты сиздин денеңизге сиңип калат. Ал эми темир соккан адамга жанына барсаңыз, анда анын жаманы, анын көбөсү, кири сизге жугат. Болбосо анын жагымсыз жыты сиздин денеңизге, сизге зыян берет. Ошол сымал биз дагы президенттерибизге жакшы дос тандоодо ага көмөктөш болушубуз керек болот. Урматтуу мусулман мыртыган, адам досун өзгөртүү менен өзү өзгөрөт. Башкача айтканда, жаман досторду жакшы жакка өзгөрткөн болсо, анда жакшы жакка өзгөрөт. Эгерде жакшы досун жаман жакка өзгөрткөн болсо, жаман досторго өзгөрткөн болсо, анда жаман жакка өзгөргөн болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ал-мар'у а'ла дини халилихи, фальянзур ахадукум ман юхалил." Адам досунун дининде болот. Сен ким менен дос болуп атасың, эки жагыңа назар сал дейт. Ошондуктан биз президенттерибизге ким менен дос болуп атат, кандай адам менен дос болуп атат, мына ушул нерсеге көңүл буруу керек. Ушул менен адамзат көрсөтүүсү соңуна келди. Кудай Таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак, билимдик берсин. Ар кандай кызык бала апаттардан Кудай Таала сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.